da zeketke jüröbü deyt. Patent degen emne bul? Ruhsat ele söz bul. Ha, misal üçün birine patent de bolat da bir oylap çıgardın, oşo men çıgardım, meni mençigim bolup başka bir alıp olmasın dep barıp, oşonu katlatıp koyup öyle. Şunday emespi? Kanday bolat bul? Misal üçün kitap yazsam, men kitap yazdım da, men patent alışım gerek, memleketke mal şunu men satam. Жоқ, егер ошондой болсо зекетке өтпөйт. Патент, налогдордун баары зекетке өтпөй турматтуу бир тууганым. Анткени булар ошол зекет иштетиле турган иштетилинбейт. Зекет өзүнчө берилет. Патентке төлөгөн акча, налогко төлөгөн акча булардын бардыгы зекетке өтпөйт. Эреже бар ушундай. Өзү Арабияда налог жок да? Бар. Барбы? Бар. Анткени налог шариятта бар. Мамлекеттин муктаждын жарашы азайып көбөйүп турат. Өтө бай мамлекеттер жок да кылып коет. Кембагал мамлекеттер көбөйтүшү мүмкүн. Бирок мусулмандарга жабыр жетпеш керек. Мыктым ушундай эме бар, шарият бар. Махмуд Худаи фондунун жетектеген Осман Нури Топбаш жамаатынын тарикатында кемчилдик жокпу, ишенимдери кандай? Ишенимдери түзүк. Матуриди акыйда, биздин акыйда, Ханафи мазхабта, Накшбанди тарика. Мен Осман Нури Топбаш бизге келген, аны көргөм, ага дагы бар, офисинде да бар, көрүп чайын ичип келгем. Ошол Түркиядагы белгилүү бир канча машайыктардын бирлери. Балким алымдар көп, бирок алым болгон бир нерсе, анан белгилүү болгон башка бир нерсе экен да. Бул киши алым дагы белгилүү дагы ошондой алымдардын бири. Тарихин жазган. Көп нерсе жазган, Дайыма жазып отурат барсаңыз. Бир мушрик тауып, мен дарылайм, алеми шифаны Аллах берет деп айтат. Бүгүнкү күндө мусулман дагы ошондой сөздү айтып жатат. Анын мушриктерден эмне айырмасы бар дейт. Ал эмнеге мушрик? Ал ошентип айтышы мүмкүн, мен дарылайм, алеми шифаны Аллах берет деп мушрик айтат. Бирок кайсыл Аллах берет десең, Аллах баласы, апасы десең, бирнеге сүйлөшү мүмкүн. Анткени кээ бир мушриктер Иса пайгамбар баласы, анан Мария менен апасы, Кудайдын апасы деп сөз айтат да, түшүнүктүүбү? Мушрик качан болот? Мушрик деле Кудай дейт. Бирок Кудайдан башка дагы Кудай бар деп, Кудайга шерик кошуп коет. Андан сырткары мусулман деле мушрик болуп калышы мүмкүн, уже мусулман болбой калат, мисалы үчүн барып кабырга сыйынып атса. Анткени сыйынуу Кудайга гана да. Кудайдан башка сыйынбаш керек. Демек Кудайга ысымдарында, сыпаттарында бир нерсени шерик кылып койсо, бул дагы мушрик болуп кетет. Чоң мушрик кичине мушрик дейт, анткени кичине мушрик дегени амалы мушрик барып чыныгы мушрик айланып кетиши мүмкүн. Чоң мушрик дегени бул чында эле Кудайдан башка дагы бир жаратуучу бар деп этикад кылып алуу. Ушинтип айтышы мүмкүн, мисалы үчүн Бог бере жат палан түкүндө орустар айта берет, бирок булар мушрик, анткени булар Иса пайгамбар да Кудай деп билишет. Ошон үчүн мушрик. Орус улутундагы кыз исламды кабыл алып, экинчи аял болууга жана никеге макул болду. Кандай жана никеге? Экөө аял болуу деген нике менен болот да, жөн эле болобу? Ошо экинчи аял болууга макул болду десе, нике деген кереги жок берди. Анткени биз сага жакшы күмөн кыласың, нике менен гана жашайсың деген сөз да. Кыздын ата-энесинин уруксаты жок алса болобу дейт. Эгер ата-энеси мусулман эмес болсо, анда ата-энеси уруксат алыштын кереги жок, анткени алар бербейт. Сен Бишкекте болсоң, Молда Садырга барасың, Бишкектин казысына барасың, ошол вали болуп берет. Анткени бизде ошондой. Муфтийге Мишигованыкы, ошого казыга барасың, казы карайт дагы, сен айтып деп, ошентип, ошол никени кыйып берет, такалап туруп. Эгер бирнеке ошо кызга келип арызданат, жана кызчы казыга келип, мен ошентип көбү никесин кыйгам. Ошондой мусулман болгондордун никесин кыйып берип, анда муфтий болчум, мага келип ушундай, сиз ушундай деп. Анткени бизде ислам казылары жок. Ислам казылары болгондо ошолор кыйышка туура келип калат да. Ага чейин ошол жанагы майли жок иши. Биз кино тармагында иш алып барабыз, менин суроом ужас кино тарса болобу дейт. Мисалы Алварс жөнүндө дейт. Болот негизи. Бирок ошол биздеги адамдарга кино тартканда кандай бир туура маалымат жетиш керек да. Ошол Алварс жөнүндө, жин баскан жөнүндө, жана мисалы үчүн шыпырылбай жерге жатып калсаң Алварсты басат, анан мындай кылсаң жин кирип кетет дегендер бар го. Мына ошолорду адамдарга туура маалымат жеткирүү максатында болсо эмне үчүн болбосун? Болот, түшүнүктүүбү? Документалдуу болуш керек да, булчу жөн эле мындай бир фантазия болбош керек. Анан чында эле ужас ошондой. Жанагы эме деген бар, Түркияда. Мына Жүббел Ахмат деген бар, билесиңер, Чапанчан Ахмат деп, Ахматпы, Махмутпу? Ахмат, Жүббел Ахмат. Силер ужас кино көрүп эмне кыласыңар? Мага келгиле, мен силерге Курандагы ужас аяттарды окуп берем деди. Тозокто айтып берем сага, тозокто газапты айтып берем сага.
Andan ötken ужас barбы? Жүрөгүң түшөt. А бул анасында оюнчук болуп калат. Biz 10 kişi namaz okuyubuz. Stroykada brigadir cuma namazga жибербей атат. Кандай кылабыз? Кара берде biz 10 деп туруп анан сызыкча коюп киши деген да бул biz 10-чу киши. Бул ынчы деген мүчө. Ошону biz ката колдонобуз. Biz 10-чу киши намаз окуйбуз дейт да. Ошого дефисти койбош керек тирени. Ал ынчы деген мүчө туугандар. Ошого biz 10 киши намаз окуйбуз. Стройкада. Бригадир жума намазга жибербей атат, кандай кылабыз же жумуштан кетип калалыбы дейт. Бригадир менен сүйлөшкүлө, 10 кишибиз биз ошол обед убагында жумага барып келелик, анан ошол убакытты башка убакта иштеп беребиз. Деп айткыла, түшүндүргүлө, анан дуа кылгыла. Такыр болбосо башка жумуш издегиле, жумуш чыгары менен кеткиле. Ата-энеме айтпай, бир кыз менен никеге туруп, бирок кыздын үйдөгүлөрү менен макулдашып, чогуу жашаганга мүмкүнчүлүк болбогон себебинен жолугуп сүйлөшүп, тойду кийин кылсак болобу? Жашаган мүмкүнчүлүк жок болсо анда сүйлөшүп эмне кыласың? Кайра кыйынчылык болот да. Аны сүйлөшүп келип дагы түнү менен кыйналасың. Андан көрө сүйлөшпөй эле койсоң жеңилирээк өтөт сага. Качан жашай турган болгондо үйлөн ушунда жакшы чын эмне? Көчө бар, өшөж бара турган жериң жок, башка бир нерсең жок. Нике кыйып алгансың, бирок элдер сени кыз жигит деп ойлойт. Досторуң ошентип ойлойт. Кайра кыйын болбойбу? Жөн расход. Мороженое алып бересиң, башка андан көрө сүйлөшпөй эле кой. Тойду белгилеп кой. Бол тойгун жолугабыз дейсиң, ошо менен жолугасың. Бирок ошого карабастан кыздын ата-энеси макул болсо, сага турмушка чыкса болот. Анткени бир неке кылып мында касак кетире турган болсоң, атасы даяр турат. Келип сени өлтүрүп койгонго. Бүгүн бир жаңылык окудум, ыраазы болдум. Россияда бирөөнүн жаш кызын бирөө зорттоп коюптур. Анан орустар. Анан зорттоп коюп, анан соттоп атып 5 жылга условный деген эмне деген сөз? Көчөгө чыгып жүрө береби? Үйдө жашап жүрө берет да? Ошондой кылып 5 жылга камап коюптур. Анан көрсө бай экен, буга да пул сунуш кылган экен, албай койгон экен ошондой. Анан атасы бир жума Афганистан мурдагы бывший Афганистан бычагын куруп даярданып барып, анан ошол жанагы сот чечим чыгарганда ката чыгарып койду го. Ошол жерден жини келип ушунду аткан экен, бычак менен барып, сайган байтөр тигин өлтүрүптүр. Өлтүрүптүр, 3 жолу сайыптыр мынакей. Анан жүрөккө сайыптыр. Атканбы, кандай кылган? Анан сотко барып меморло туруп, мына мени 5 жылга камагыла. Ошондо подселение бир неке менен деп. Эми эмне үчүн? Бул туура мыйзамга туура келбеши мүмкүн, бирок ошону эр жүрөктүүлүк деп атат, анткени намысын коргоп атат бул дегенчи. Ошол жазып аткан башка бирөө айтат, мен муну жектеген жок, мен балким ошого айттым сыймыктануу менен ушундай намыс сактаган бар экен деп атат да. Ошон үчүн намыс деген болуш керек бу жерде. Азыраак соктолот бул. Жанагыда хайран болгон убакта аффект кандай? Менен аффект. Мен эффект дегенден кийин. Ал-мухим атасы билсе болот. Атасы билсе болот. Анан бирок сен кызда кыйнап атасың, ал дагы түнү менен кыйналат. Сен кыйналгандай эле. Мындай никеси жок сүйлөшөйүн десем, күнөөгө баткан атам. Эгер шариятта ушундан туура болсо, ал кызга кандай кам көрүү керек? Үйгө алып келиш керек. Эң чоң кам ошол. Атасы курсагын тойго, апасы кийим алып берет, үйүндө бар. Башка кантип кам көрүп алып келип, жатышың керек кучактап эле. Анан сүйлөшүп койсоң, анын кайра кам көрүп азапка саласың сен. Ошон үчүн кыздар менен сүйлөшкөн болбойт. Үйлөнгөндө жашаш керек. Ага чейин жакшы эмес. Жийиркеништүү. Үйлөнбөй калышың дагы мүмкүн. Сенден кийин башка бирөө үйлөнөт. Ал кыз азапка саласың, ал сенден күтөндөн күтө берет. Күйөөгө тийгенден күйөө бөлөкчө болот да. Кыз кезинде бар жаман кайдан чыгат. Жигиттер деле ошондой. Сен жигит бойдон өлүп калгансың. Сени эстеп жүрүп бечара кыйналып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бирөө кыздын тагдырын булгаба сен. Үйлөнгөндө ал жашай бер, анан аракка кете берет бардыгы. Кардар эки кийимди кийип көрүп, кайсынысын алсам деп тандоодо туруп калды. Сен бир аз туруп калган товарды мактап сатып койсоң, алдамчылыкка жатабы дейт. Жатат. Ал сенден кеңеш сурап атат, сенден машвара кылып атат. Сенден сураганда кандай жарашты дегенде жарашкан айтышың керек. Анан жарашпаса деле өтпөгөн өткөрө бере турган болсоң, кыянат кылган болосуң. Ошон үчүн жарашканын айт. Өтпөгөн жарашкан деп айтчыңбы? Анан жарашпаган айтып койсоң, анда сен мусулман бир тууганыңа хаим болосуң. Кыянатчыл бул мусулманчылыкка туура келбеген эки жүздүн сыпаты.
Биздин Айылдын чоң мечиттин короосунда бир чоң көк таш бар. Ошол ташты элдер бул немеде, аны Кызылжарда, Аксыда. Ташты эмне кылыш керек? Ташты түндөсү бар трактор менен түрттүрүп, нарагында 4 метр сай бар. Сайга тоголотуп бересиңер. Каттуураак тоголосоңор Өзбекстан жакка болуп кетет. Эч ким бара албай калат. Башка эмне кылыш керек? Ширк. Адамдар келип сулап минтип, мага барсам молдос түшүндүрөт да. Таксырым, буякта мындай келет экен, буякта мындай экен. Молдосу мага түшүндүрөт, барсамчы. Астагфирулла, анын сойгон малы арам. Мен ошону койгон союн жеп алыпмын билбейчи. Астагфирулла. О, кийин билип калдым бир жумадан кийин. Ошо өзү ошо ошого кожоюндук кылат экен деп. Ал таш түртүш керек. 3 коргондо. Түртү бериш керек наракка. Эми фитна чыкпаш керек албетте. Чубага түртү бер деп бар согуш болуп кетпеш керек. Эл ошого келиш керек да. Ширк кылып атат ошо жерде. Капыр болуп атат адамдар, имандан чыгып атат. Тойдо музыкант тамада болуп иштесе болобу дейт. Музыканы биз жакшы көрбөйбүз көп деле, аны билесиңер баарыңар. Анан беркинде халал тамада болот. Анткени тойду алып баруучу. Эркектер өзүнчө, аялдар өзүнчө болсо, аялдар аял тамада, эркек тамада боло берет. Алгыла, жегиле, ичкиле, сүйлөй тургандар кимдер, бата бере тургандар кимдер деп адамдар зериктирип, тамагын берип, курсагын тойгузуп деп кетирип алыш керек ушундай. Бүгүн бир маселе уктум, Ошто Хамза Дамла келди. Айтат, Ошто өзбек туугандар бар билесиңер. Көптөрү бай жашашат билесиңер. Канча бай деле ресторанда той бербейт экен да. Кыргыздын кембагал өзүчү үйүндө отуну жок, ресторандан той берет да. Анан лимузин менен кетет. Өзбектердин эң байлары дагы үйүндө той берет экен. Үйдө той бергендин берекесин билесиңер каякта? Үйдө той берилгенде ошол жердегилер кызмат кылат балдар. Кыргыздардын тою билесиңер, отун жара, сорпо бышырат, келиндер идишет, ынтымак болот. Ынтымак жок болду бизде, келиндер кызмат кылбай калды бардыгы. Балдар бири-бирин тааныбай калды. Ал тойго бардыгы барат. Анан дагы өзбек туугандардын тою ошо өзбек туугандар отурат, эң сонун багымдаттан кийин болот. Багымдатка бара берсең тойдон калып каласың деген сөз. Ошон үчүн буларда бардыгы багымдат окуйт, башканы багымдат сөздү окулат. Кыргыз махаллага барсаң, багымдат имам же болот, имам жок болуп калат кээде. Өзүң окуп кете бересиң. Өзбек махаллаларга барсаң, жамаат толтура. Түндө казинода ойноп келип, эртең менен багымдат окуп кое бериши мүмкүн. Анткени ушунчалык адат сиңген. Бул жакшы нерсе. Намазга келип атканычы. Ошондой болуш керек бизде дагычы. Анан бирок той үйүндө болот ушулардыгы. Мен көп тойго катыштым. Багымдаттан барасың, жейсиң. Бизде кыргыз той кылса, күн ысырап. Тойго барыш үчүн кечки күнүн кетиш керек. Аларда аш жейсиң, нанышта, анан ошо менен кете бересиң ишке. Эркек башка, аял башка. Ошондой бизде болуш керек. Анан кийин бизде билесиңерби, бизде ар бирде китеп болот, кийиз китеп. Адамдар ап келген жазып коесуң бияка. Мына бир бук ап келди, мына кой ап келди, мына 1000 сом пул ап келди, бул көк чаканды тап келди деп. Анан кайра барышың керек. Булардандай болбойт экен. Булар дап келип, белегиле берет экен, бергенди колуңа берип чөнтүккө саласың, ал карыз дагы эмес, жазылбайт дагы. Кийин карыз эмес, белек гана да. Мына ошого өтүш керек ушул маданиятка биз дагы. Биздик азыр болсо камера тартып алыптыр. Келгендердичи, мына мындай ап келди, коп коет экен, кийин көрүп турат экен, мындай ап келди. Жазып ара болбой. Ошондой тойдун кереги жок бизге. Сода алып калды. Сода. Бут кирсе анча кут кирет деген сөз. Ошондой экен дем, караңызчы эми. Аллахым камилби? Карыга илимине илим кошуп, ага жакшылык жана эркиндик эшиктерин ача көр деп дуа берип коесуз бу жамаат менен рахмат дейт. Камил кары деген түрмөдө окшойт чамасы. Аллахым эркиндик берсин, камил кары дегенге ага жакшылык дагы берсин. Рахмат. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва қина азабан-нар. Бойдокторубуз жакшы жерден үйлөнүп алсын. Тилектерин кабыл кылсын. Бойдокторду кыздар менен Кудайым сүйлөштүрбөсүн. Бирок жакшы жерден үйлөнсүн. Бойдок кыздарыбыз да турмушка чыгып кетсин. Ажырашкандар жарасын. Таарынышкандар табышсын. Карызы барлар карыздардан кутулсун. Кудайым дин менетине береке берсин. Кудайым бизди уруштурбасын.
Kudayım başımızga en takvabızdı, en akıldızdı alıp gelgen bolsun. Kudayım bizge zulüm kıla turgandardın gözün karatpasın Kudayım. Kudayım meçitlerimiz tolu olsun, meçitlerimiz жылуу olsun. Namazga gelgenlerimiz oşol cumadagıday bolup bagımdatda tolup turgan bolsun. Kuday Taalam ahiretimizni abat kılsın. Tilegen tileklerimiz kabul bolsun. Peygambarın sünnetinde süyüp yaşaganды Kuday Taalam nasip kılgan bolsun. El içine ıntımak bersin. Bizdin başımızdagı çoңdorgo, sayasatçılarga ıntımak bersin. Kudayım şermende kılbasın. Kudayım şermende kılbasın. Kudayım şermende kılbasın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Kuday Taalam ötüp ketken marhumlarımыздın barın beyişine girgizgen bolsun. Bir rahmetka arhamar. Allah razı olsun.